Бул окуйганы мага акем айтып берген болатын. 70-жылдардын башы эди. Акем адеттегидей көлүгүнө минип өзүнүн жумушуна бара жаткан. Жол өтө тыныч. Ишинде көп жүрөтүн көлүктөр бул жерде болмады. Орман шатып-тыныч. Акем өлүңгетип өзүнүн көңүлүн көтөрүп келе жаткан. Бирде жолдан бир кары атаны көрдү. Ол ата оны токтотту да: "Ол орманга барма. Бул жерде жүрмө, бул жерде анын көл капатка урайды." Эмне көрдү? Я, ол жерде бир түрлүү адамдар болот. Булар көргөндө капатка урайды. Ой, жаратты. Буряка барма. Буряка барма. Жарайт. Onun koyununu etti. Yolda iki adam tuttu. Abaya başlattığı yokma tutuldu. Onlar tutturuyor. Onun adamı tutuldu. Peki molaka barıp ne bolganı sıramakçı oldu. Олар bir türlü adamlarına katmakta vermeydi. Тегиндеги атанын айтканы рас болду. Ол жерде bir türlü адамдар бар dedi. Оларды айнадан көргөндө олар айкай салды. Бул кезде жанында бар жерден bir адамдар чыга баштады. Ол адамдардын түрлөрү өтө коркунуч, тирилген адамдар edi. Акем тезирээк газды басып, тезирээк качып кутулууга тырышты. Бирок эч ким олардын эмне экенин, кимдер экенин билбеди.